Азыркы учурда бир канча айылдын тургундары келип, бул жакка Акылбек Жапаров келди суу көйгөйү боюнча деп жолугушууга күтүп турган кез. Азыр бул жактан чыгышса, элдер менен жолугуп, суу каякта деген суроо берилмекчи. Жок, машина менен келди, машина менен. Анда бизге жооп кеткен экен. Жооп койсуңар. О, дарбазан эле жана тургула. Кел эле, моя кылы. Дарбазан жана туруш керек болду. Жок, эмне болбойт? биринчи сөз айтып калабы, эчтеке болбойт. Мындай эле тургула. Ооба, ушул жерге турабыз. Байке, элдерчи. 2 айдан бери суусу жок, отурушат да. Чынотабыз. Бир дагы чоң келип, ошол жерге кезиккен жок. Аким, айыл өкмөт эчтекени чече албай жатышат. Үйүн жетпей жатат элдики. Эл ошон үчүн айла жок учакка келип атат жолукканычы. Ошол Акылбек Жапаров чечпесе, президент чечпесе, даже губернатор чече албайт экен бул маселеди. 2 айдан бери суусу жок отурат, элестетиңизби? Жапаров, Садыр Жапаров президентибизде Камчыбек Ташиев деле болуп атат азыр. Эч ким бизди уккан жок чынында 2 айда. Биздин акыбалыбызды билген да жоксуңар силер азыр. Эч бир киши келип сураган да жок биздин. Эмне болуп атасыңар деп. Айыл өкмөт жолго жатып алсаңар да суу жок силерге деди. Болбоңуздар. Европадагылар падмышыңарды жуугула митип, анан 2 көзүңөрдү жуупай кала дедим. Мен күлдүм эле. Мына бошо бизге келди азыр. Жуун албайбыз. Суунун башында туруп. Бир да тамчы суу жок азыр. Суу кетти деп коет, эчтеке жок. Согуштун маалында немистер мындай кыйнаган эмес элди. Айланаңдар, эмне болуп атасыңар? Берсеңер болот, башкарма, карасаңар болот бизди дагы. Көр водоканал эле берсин сууну. Бул жактан болбой атат бизге. Неудачный болуп атат. Ошо 2 айдан бери күтүп атабыз ошентип. Кыйналдык. Азыркы учурда премьер-министр Акылбек Жапаров келди. Бул жерде бир канча айылдын тургундары келишти. Ассаламу алейкум. Селекция айылы. Sizge geldik biz. Minibüs жетпей койду эч каяка. Таптакы жетпей койду. Губернатор чечпейт, аким чечпейт. Биздин айыл өкмөтү чече албайт. Канча жолукту бизди чыкырып атабыз. Мына уже 2 айдан бери суу жок бизде. Таптакырчы селекция айылы дегенчи. Анан эми айла жок, сизди угуп биякта келди деп келдик. Эмне кылабыз башка? Айла жок, эми сизге үйүнүз жетеби депчи, келип атабыз сизгечи. Ушу жардам бересиз го депчи. Негизи биринчи абада, экинчи сууда. Мына балдарыбыз ооруп атат. Биздечи азырчы. Инфекционныйда жатышат барчы. Канча балдар жатат инфекционныйдачы. Мынакей машинада менин балдарым отурат. Температура болупчу, аны карабай бияка келдик биз мынакей. Эметебиз депчи, сизге жолугуп сизден жардам сурайлык депчи. Вообще биздики уже болбой калды, биз эмне кылабыз деп билбей жатабыз. Ошон үчүн биз кечирип койгула, бирок биз келдик силергечи. Баш ийип келдик мынакей. Силер менен жолуга биздин үнүбүз силерге жетеби деп келдик биз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Абдан жакшы келипсиздер. Биздин Садыр Жапаровго да кайрылдык, көптөрүнө кайрылдык. Мына аким айыл өкмөтү келип атат, губернаторду көргөн жокпуз. Аким келди. Аким келип туруп, мына бул жерде турбай бул бала делечи. Мен эмне кылайын эми, колуман келсе. Эми шакалап ташыйынбы деген маселени айтты дагы мынакей өзүнүн көзү турат, анан кайра кетти. Водовоздоп суу берип атат. Водовоз деле көпчүлүккө жетпейт экен. Кандай сууну алып келип атат билбейбиз да. Негизи биздин көйгөй мындай элдин көйгөйүн чечет, элдин маселесин чечет деп жогору жака мынакей бул өкүлдөрдү коет да, чынбы? Анан ошо өкүлдөр көйгөйдү чечпегенден кийин көйгөйдү мына 2 айдан бери суу жок отурабыз. Аким келди, губернатор ызы чуу болгондо келип атышат. Келип эмне кылып атасыңар? Сууңар барбы? Кантип жашап атасыңар? 2 ай болду деп бир көйгөйдү сурап, бир акыбалды сурабагандан кийин абдан өкүнүчтүү. Үйдө жүргөндө деле балаң акыбалыңды сурабаса капаланасың го. Анан эми 2 ай болду. Тамчы суу жок, ишенесизби? Тамчы суу жок. Водовозду жиберет, чурулдап, кыйкырып, өкүрүп кырылышабыз, мага жетпей калды, сага жетпей калды. Анан бул эже айткандай балдарыбыз стоматитта болуп ичинен да ооруп атат. Эми обязательно эле өкүлчүлүктөр кайрылыш үчүн эл кырылыш керекпи?
Анан таптакыр үнүбүз жетпеди, айлабыз кетти. Мына куруп атабыз деди. Аны деле күттүк, мейли курулат экен, макул чыгып калат экен, ана чыгат, мына чыгат деп аны сабырдуулук менен күттү. Айтсын мынага чейин пикетке чыксак. Анан эми андан да үмүтүбүз үзүлдү. Водоканал бая күнү чогулсак кайра берип атат, мына берет, тарай бергиле, келет азыр деди эле. Үйгө барып кранды ачып атыбыз, эсибиз болду, эч нерсе жок. Эми ушул маселени бир чечип берип койсоңор, абдан көптөн көп өтүнөт элек дагы. Тез аранын ичинде чечип бербесеңиздер, биз такыр чыдабай калдык. Биз күн эмес, саатка чыдабай калдык. Түшүнгүлө, бизди түшүнгүлө көйгөйбүздү. Биз бийлик сураган жокпуз, байлык сураган жокпуз, эч нерсе сураган жокпуз. Биз суу маселесин гана. Суусуз адам баласы жашаганга мүмкүн эмес да. Мисалы жаш улгайгандар деле канча жашыбыз калды, бир Аллахтын өзү билет. Бирок ошол жашоодо дагы кичине суу менен камсыз болуп өтсөк деп тилейбиз да. Анан эми балдарыбыз менен да сен алып келбейсиң, сен митпейсиң деп үй бүлөбүздө конфликт болуп калды. Бирибизди бирибиз көрбөй калды. Биздин акыбалыбызды түшүнгүлө силер дагы. Биздин акыбалыбызды эметип чечип бермейин болбойт. Эмне үчүн водоканал менен айыл өкмөтүнүн ортосунда чоң проблема бар. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Анан эми жалпы тургундар айлабыз кетип, амалыбыз кеткенде прокуратура менен УКМКга арыз жасалы. Мына ушундай кайрылалы деп турабыз. Башка айла жок. Себеби эмне үчүн чырлардын өзү чечип албайт да. Анан карыз дейт. Карыз деген келеген өнүккөн мамлекетте эле карыз го азырчы. Анан эми селекционерин жалпы элге карыз кылып коюп, карыздын азабынан жаап коюп туруп, жалпы элди суусуз калды, бул уголовный иш козголушу керек да. Жапкан жери жок. Жок, мына сураңыз, водоканалды ким жетекчи? Негизичи чоңдор бизге айткан, жер берсеңер бизге эмеге водозаборго депчи, карызды жоёбуз депчи. А карызды жойгон жок да. Жойбой коюшпайдыр карыздычы. Ошондой эле болот. Еленай, мына айтсы эле карыз экенсиңер, карыз төлөбөйүнчө жеп атпайбы? Мындай кылгыла. Мен курактуу кишилер экенсиңер, эжелер улураактыр. Азыр жетекчилердин баары менен келе атабыз. Быйыл 2 айдан бери абдан катуу кыйын болду. Бишкектин өзүндө дагы, Арча Бешикте дагы азыр кайсы жерге суубуз жетпесе, мүмкүнчүлүк болсо ошо водовоз, пожарный баарын таштап атабыз да, суунун баары менен. Анан мындан ары суу тартыш дагы кыйын боло берет. Чечейли муну. 1-2 жылдын ичинде баш аягына чейин чечейли деп азыр келдим мен өзүм. Өйдө жагына атайын агып аткан сууларды тосуп, БДРларды, БСРлардын баарын ордуна коелу. Азыр мага айтышты, Верховный суд менен карызы 71 миллион сом. Ал кайсы айыл өкмөт? Орок айыл өкмөтү карыз деди. Селекция да карыз. Ошонун ичинде 71 миллион ал карызын жылына болгону 5 миллион сомдой чогултат экенсиңер. Ал эми кутулбайсыңар ал карыздан. Анын ичинин баарын азыр айыл өкмөт губернаторлорго айттым. Бир жуманын ичинде мага өзүнүн сунуштарын алып келсин, чечебиз. Жалпы азыр мына маалыматты беришсин, качан суу болот? Мен азыр келдим, мына 9000 кечиресиз, бир неме да ушундай эле жайкысын селекцияга 20-30 жылдан бери суу берилбейт жайкысынчы. Анан карапайым эл эмнеге суу ичпегенден мен төгүшүм керек деп төкпөй коет чын. Эмне үчүн макул быйыл тартыш болуп аттыр, макул түшүнөлү. Жылда эмне үчүн берилбейт, ошону түшүндүрсүн. Жылда эле обязательно 1 ай жабат. 15 күн жабат, 20 күн жабат. Жаап го, жылда эле ушундай маселе. Селекциянын эли жылда эле ушундай маселе. Анан эмнеге төлөйт да келбеген сууга? Ошол айтып азыр 1 тонна суу 8 сомбу, канча сом? Азыр 10 сом. Мына 10 сом. Мына 10 сом 1 тонна суу болуп атса, анан азыр бул Союздан калган бүт ирригациянын баары талкаланып бүттү да, технологиялык жактан. Азыр кайра баарынан жаңыдан курушубуз керек. Азыр ошон үчүн мен келдим бияка. Баарын карап, өзүм инженер-строитель болгондон кийин баарын өз көзүм менен көрүп, азыр акча бөлүштүрүп, суу проблемасын чечишибиз керек. Мына көчө күнү мурда күнү Казакстандын премьери звонить этип атат. Аларда дагы суу абдан катуу тартыш болуп атат. Анан эми ушу суу проблемалары жылдан жылга күчөйт. Баарыбыз сабырдуулук менен чечпесек, ал УКМК менен прокуратурада мага келет, келгиле дейт. Анан ошон үчүн жана кичине экономикабыз оңолгондон кийин анан азыр мына эми суу проблемасын чечишкени кирип атабыз. Качан берет азыр? Бир суроо берейинчи. Жакшы эле келипсиңер. Эми 41-45
график менен берип тургулачы деп сурандык да. Хорошо деп айыл Горводоканалдын кишилери айткан. Макул, азыр менен бир представительдер барбы Горводоканалдан? Сизге бир суроо. Сиз айттыңыз эле го, график менен элге берип турайын деп. Сөзүңүзбү? Кана токтогула эми. Ошол сууңар каякта? Бир суроо сизге. Суу биз шаарга берип атканбыз. Арча бешикке бизге жетишпей атат. Сиздерге мындай технический жетпей аткан суучу. Талай. Мырза, мындай да. Шаардагылар элдер экен, Значит, бул элдер третий колдун балдары деп коеюнчу, мындай кыргыз, экинчи сорттун адамдарыбыз да. Бул эмнеге ушундай кыйнап атасыңар? Немистер мындай кылган эмес. Өткөн жолу жакында эле бир абышка өлөрүнүн алдында үйүнө бардым да, жолугуп сүйлөшөйүнчү. Ушундай аксакал суу чок болуп атат. 2 айдан бери, 3 айдан бери ушундай болуп калды десем айтат. Да, немистер мындай кыйнаган эмес. Балам, мен үйгө эле жеткичи, ошо суумду эле чейин деп. Өтүп кете берди ал кишичи азыр. Ошо киши мага айткандан кийин мындай жатып ойлондум да, неужели ушу Горводоканалдын кишиси бизге хотя бы график менен бере албайт я сууну? График менен айткан сөзүңөрдү кыла албай атасыңар. Айткан сөзүңөрдү айланайын. Ошо график менен бердик деп коесуң, элдер барып кранын ачып, ошол жерде намаз окугансы отурушат. Силер биртке элди ойлойсуңарбы? Качан бере аласыңар мына? Качан бүгүн бере аласыңарбы? Бүгүн Талай мырза, бүгүн элге полный размере 0,1, 0,2 деп бере аласың, эл алып алсын дагы, унчукпай отурайын эл жаза кычакта. Хотя бы ошо графикте токтоңуз. Хотя бы ошону графикте берип тургулачы. Эл унчукпай турсын хотя бы мейли. Качан бересиз ошону элдин айтсаңызчы? Эңки жумадан? Всё, болду. Сизге суроо жок. Экинчи жума күтөгүз. Биз суроо болду. 4 жыл мурунчу суу маселеси чечилбей биз Горводоканал чакырабыз. Элдер бар чогулуп, келип скважинадан киргенбиз да. Ошондо могу территория биздин сокулук карайт деген. Горводоканал бул жерге арендада төлөйт. Ошол үчүн вопрос чечилип бизге суу берип калган. Андачы. Анан ошондон кийин баягы биздин немелер ошо берип иш бүтпөй калды. Бул территория бизге карайт өзү. Ошондон кийин чечип бергенсиңер. Ошону суу берген антике территория биздин орокко караган үчүн анан кийин чечилген да, арендада төлөбөйт болчу булар. Ошо нежебинен биздикеге суу берип калган да. Кийин 3 жыл болду. Ошондо 11 миллион болчу. Азыр 74 миллион дейт. Бизге суу жок эле баягы немеден шотчу кетет дагы. Холостой кетет дагы, итте катурат. Эс бизге шотчу коюп берсе, анда жакшы болмок да. Ошо могу жер мончу чечип алыш керек болот да бизге. Акмырза суроо. 27-статьяда Конституцияда жазылган, кичинекей балдардын жашоого шартына укугу бар, мамлекет должен обеспечить, камсыздап. Биринчи эле мына абадан кийин сууну мамлекет бериш керек. Эгер биз кичинекей балдардын суусун камсыздай албай жатсак, биз мына чоң проекттер сүйлөп атабыз, космостук деңгээлдегичи. Ошондой эле мына бул жерде адилетсиз болуп атат. Мына жаңы эле Горводоканал өзү дагы тастап кетти. Бишкек шаарынын элине биз суу берип атабыз, аяка жетпей жатат, биз силерге бербейбиз. Бизде суроо сизге азыр мына өзүңүз турасыз. Канча пайыз сууну Бишкек шаарына кетирет, канча пайызы селекция кетип атат? Айтыңызчы шуга. Пайыз менен айта албайм, мен бияка селекция 3000 кубтай кетиш керек. 3000 куб жетеби? 3000 куб жетет. Эмнеге анда суу жок болуп атат? Жетпей атпайбы техникалык тиякта эме подъем менен суу кетпей атат. Элдер суусуз жатканга макул, эгерде жалпы бардыгына бирдей мамиле болсо. Биякта бир аз бөлүп атасыздар да арча бешик менен селекциянычы. Жана ошондой айта кетейин сразу. Көкжар айылында дагы 6000 адам турат. Аякта күнүнө 1 эле саат берилет. Ошого да бөлүп коесуздарбы? Азыр мындай кылып атабыз. Чечип берип койбойсуңар. Мына азыр кыздар мен айтып атпайм. Азыр 2 айдан бери абдан кыйын болуп атат. Сабырдуулук кылгыла. Азыр мына мен тиги водозаборго барып карадым. Жаңы 8,5 миңден азыр 9,000 кубка чейин суунун жердин астында суунун көлөмү көбөйүп, кичине өйдөрөк көтөрө баштады. 1-2 күндө кайра ордуна келет, сиздерге бере баштайбыз. Бирок муну баш аягына чейин чечебиз. Мына азыр план киргизишет мага. Биз эмдиги жылга акча бөлүп беребиз. Биринчи уровень деп коет, ылдый жактан насос менен тартып алган. Азыр экинчи уровень өйдө жакка силерге түртө турган насосторду да коюп, эмдиги жылкыга бул суроону чечкенге аракет кылабыз. Биринчи мына азыр айттым, губернаторго да айтып атам, мэрге да айтып атам. Биринчи ушу өрөөндөгүлөрдүн баары суу ичип, анан тиги Бишкектеги суу беришибиз керек. Азыр эми техникалык жактан ошондой болуп калган экен. Союздун учурунда суу көп болчу. Бүт баары ирригация, водоканализация баарыбыз иштеп турган. Тилекке каршы азыр ар кайсы жерден эскирип, бөлүнүп, бузулуп, жакшы иштебей калган да. Ошондуктан эми кичине чыдаңыздар. Азыр эми
болор иштин баары болду. Мына 2 айдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алапайын таппай атабыз. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн ызы чуусу бар да иним. Сен анын баарын космос менен анан биякта теңеп экинчи, биринчи сорттуу элдерди тытыштырбай. Мен сиздерге айтып атам. Мына азыр ичкенге, мына бирөө ичкенге зар болуп атат. Суу туурабы? Бирөө ичкенге зар болуп атат. Баары бир тең болбойт экен. Анан азыр мен сиздерге ошон үчүн сабырдуулукка чакырып атпайм. 3 жылдын ичинде бүт проблеманын баарын чечебиз. Азыр мына кичине бутубузга туруп калдык. Акчабыз бар. Эмдиги жылдан баштап мына агентство водных ресурсов туурабы? 1 миллиард сомдон бөлүп берген атабыз. Только ушу насос анан суу менен бизди камсыз кылган. Азыр БСРлардын баарын ордуна коюшубуз керек. Аны эми айлап өзүңөр суточно регулирование БДРларды биз куруп беребиз. Сиз кечирип койгузчу. Мен бир Акылбек мырза, ол жерде бир чындыкты айтып коеюнчу. Себеби азыр мен азыр айтып көрөчү. Себеби жана эме келген. Сиз билбейт экенсиз да. Билбейт экенсиз. Сиздердин келгенде бизде жанагы силердин Кадырбекпи, главный инженер. Анан биз айтканбыз, но Кашкабаш барго, ошол жактан суу бизге ачса болот дегенбиз. Анткени биз 5 жыл мурда Кулматов менен бияка келип ачканбыз. Жок, ачылбайт деди. Оказывается, бар экен, ачылат экен, только Елатенко билет экен. Аны только Елатенко билет экен. А силер билбейт экенсиздер, ошондо жөңүл буруп ошондо айтып койсоңор. Мына бул водоканалдын начальниги Акылбек мырза, бир чындыкты угуп коюшсун да. Биз водозабор салынгандачы, водозабор салынып бизге берип башкандычы, водомер коюлган. Водомерчи воздух менен иштеп аткан. Анан булар деген соттун алдында жанагы воздух менен иштебеш үчүн бир воздухомерди былтыр эле коюшту. Соттун астында коюшту ошонун баардыгын теңчи. Ага чейин канча жыл сизге чейинки начальниктагы директор да келип көрүп кеткен, воздух менен акча жазалып аткан, айланып аткан да. Анан былтыр эле коюшту ошон үчүн. Мына сот болордун астында коюшту. Бул ачуу чындык. Бул жерде анан бизди мындай воздух эле карыз кылып коюшту да жанагынча. Азыр мен көрөм, айтпадым. 71 миллион карызыңарды же мен чечем, же өзүм аягына чыгарып берем. Макулбу? Калганын болсо ирети менен жазайлы. Бизде тез аранын ичинде берсин, уже чыдамыбыз келип калды. Сиздердин көзүңүзчө эле опак макул беребиз дейт деле. Эми экинчи күнү берем деп атпайбы? Экинчи күнү берем деп атат. Эми эртең берилеби, экинчи күнү эми эртең келеби? Азыр суу бар ал жердечи. Мурун жок болчу. Мырза, азыр суу бар. Турат, биз көрүп жүрөбүз, аралашып жүрөбүз. Башкара сууда суу бар. Биз эми кечирип калабыз мына. Эми биз айла кеткендечи, кээде барып туруп түн ичинде ачабыз. Чындыгындачы эми айла кеткенде эми билбейм, элге суу беришибиз керек да эми кээдечи. Кайра эле жаап коюп атасыңар да. А суу жок деп айтып атасыңар да. Негизи суу турат ал жердечи. Сууну адилеттүү болуш бөлүш. Эми ошону бөлүштүрүп коюш деген болот да, ачпагыла жаппагыла депчи. Мына 2 сааттан берели деп туруп ошол жерге коюп койсо болот да. Акордодо суу атып чыгат. Мына 2 сааттан берип койсо делечи. Мен Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлүмүн. Мен бул боюнча кабарым бар. Бул жерге келгенмен. Суу жок дегенден сразу биз водовоздорду организовать эткенбиз. Сокулуктун өзүнүн районунда аз экен водовоз. Токмоктон алып келгенбиз. Соседний райондон бүт водовоздордун баарын алып келип туруп элге суу ташый баштаганбыз биринчиден. Экинчиден чынында мен Бишкекке чыкканда, Бишкек пока тиги суунун көлөмү көтөрүлбөй жатат, точно айта албайбыз деди качан. Анда күтпөйлү деп туруп анан бул жерден бир скважина таптык. Ошол скважина реабилитация баштадык. Реабилитация баштап азыр 50 кубтук бочканы койдук. Буюрса ал дагы какую-то часть закрывает, жардам берип атат. Ондан бөлөк бул жерде карыз маселеси турган жок. Ал карыз маселесин чечебиз. Аны билбейм, азыр Бишкек менен жер беребизби, же кандай кылабыз, ал маселе чечилет. Бул жерде карыз үчүн берген жок деген маселе турбаш керек. Чынында буларды Бишкектин суунун көлөмү көтөрүлбөй жатат. И жанагы скважинанын алдагы частный бирөөгө өтүп кетиптир. Аны менен да сүйлөштүк. Бул скважинаны алабыз дагы азыр айыл өкмөттүн балансына алабыз. Ал уже бергенге готов, турабы айыл өкмөт? Мына, кеч эле айтты. Ал скважинаны алып туруп баланска коебуз айыл өкмөткө. Жетпейт да биз. Жетпейт. Биз дополнительно Бишкекти күтпөй, дагы дополнительно бурит этебиз, буюрса. Ошол жерде азыр 40 сотук дагы жер бар экен. Ал жерди дагы баштайбыз. Эми
просто эчтеке кылган жоксуңар деген эми кичине туура эмес. Суусу жок отурган элдерге ошондой көйгөйдү айланайын. Биз мына азыр көрүп атабыз силердичи. Азыр көрүп атабыз. Водовоздун бир күнү келет, бир күнү келбейт. Бир күнү келет, бир күнү келбейт. Анан мына булаяктан мынакей водоканалдан өкүлдөр келет деле карызыңар бар деп алакан жайып атпайбы мынакей калп айткан жокпуз. Аны карызды чечебиз. Карыз менен вообще көйгөй болбойт бул жерде. Мындай эле эме менен берип тургулачы. Суранабыз силерден. Биз толук бергенде ошону даярдап. Анан Бишкек суу ишинен, Арчабеш суу ишинен селекция кое турсун дебегилечи. Дебегилечи. Эми жердин астындагы резервуарыбыз толмоюнча баары суу жылбайт. Жок, резервуар жок болсо делечи, сиз кечириңизчи. Анда тияк деле ошондой эмеде токтоп турушу керек эле да. Чынбы? Алардын баары суу, мойкалардын баары иштеп атпайбы? Анан эмне үчүн мойкалар иштеп аткандан биз ачка калышыбыз керек суу. Проблема жок. Же жуун албасак, же тамак иче албасак, же чай иче албасак, ачкачылык жарыялайлы десек, итак ачка отурабыз. Итак ачка отурабыз. Кайсысын жарыялайбыз? Ошол жака барсак, мына көбү Дагы бир суроо. Эми аякта бир эле скважина эмес. Дагы 2 скважина бар. Ошол дагы өтүп кеткен частныйга. Баарын кошсо жетеби? Адресин бергиле алабыз. Мен аяктын баарын билем. 2 скважина бар дагы. Бирөөнү тазаладык, койдук. Анан кийин буну койдук. Дагы бирөө тазалай албай койгонбуз. Аякта 3 скважина бар. Ушуларды да кошуп көрсө кандай болот? Колуңардан келсе, жыбыйга өтүп кеткен. Мен айлык айтып атам. Баланска алгыла. Баланска алар. Өтөбү ошол, өтөбү. Өтөт. Всё. Баланска алар менен акча да бөлүп беребиз полностью. Кайсы ким алган, биз ошондон алабыз, таптык же кайра сатып бир кызы салып беребиз. Анан кийин зөөрө хозяйство 3 скважина болгон ошакта. Азыр экөө данный момент иштеп атат. Бирөөнү жыбыйы колдонот. Бирөөнү болсо биз жетпеген сууну айылга бөлүп атабыз. Жетпей атат да. Дагы бирөө бар. Ошо үчөөнү койсо мүмкүн жетеби бизге? Ошону ала аласыңарбы ошо баланска айыл өкмөтүнүн? Ошону чечип бергилечи ошону дагы. Может жетип калар ошол дагы. Баланска алып мага келишет. Мына ошо жуманын аягына чейин пландары менен баары келет специалисттер. Анан биз силерге дайыр жолу менен келип кетейин. Анан айтып берем качан чечилет, эмне болот. Жакшы келиптир. Мен бир жумадан кийин, бир жумадан кайра келем. Анан абдан жакшы болот. Сиздерге айтам, мен өзүңүздөр. Сизге да рахмат. Бирок сизден надей кетебиз. Абдан үмүтүбүздү үзбөйбүз. Болду эми жыйынтыктайлы, анан биздин айылдык кеңештин депутаттарын кабыл алып бериңиз. Сиз Мен өзүм келем дебедим, мен кабыл алдым. Мен чалам, түнү деле чал дейсиз, алам дейт. Вообще албайсыз туруп каласыз. Урмат байке аркылуу неметейин, чыгайын. Кабыл алыңыз. Сизден абдан көп үмүттөнөбүз. Эми сиздин келгениңиз абдан жакшы болду. Бир жумада сууну чыгардым деген күнү келейин. Кечирип коюңуз. Анан эми сизден гана үмүтүбүздү үзбөй күтөлү, макул эми дагы эле күтөлү. Бирок толугу менен баардык немелерге жеткидей кылып бөлсүн. Селекцияны 2 айдан бери үчүн көңүл бөлүп койбойт. Биздин өкүнүчүбүз ошол абдан. Бирден болсо эле карызыңар бар да. Бирок сизден көп үмүттөнөбүз. Эми жакын арада, өтө тез арада чыгарып берген аракет кылыңыз. Бир жумадан мен сиздер менен жолугушам. Келгенден баштап бүт оңолуп атат, чын. Эмгеги аябай зор Канат байкеңичи. Биз баарына эле тең мамиле кылайлы деп атабыз. Азыр баарын ордорду менен иштеген. Анан жогору жакта иштеген кызматчылар да мына Садыр Жапаров абдан дем алыш күндөрү, башка күндөрү барып, үймө-үй кыдырып, элдин жайын көйгөн бул өтө жакшы маселе. Мисалы мен советтин учурунан келаткан адаммын, пенсиядамын. Абдан жакшы маселе. Анан эметпей, мисалы элдерди кыдырып, көйгөйлөрдү уккан бул жакшы. Ал минтип телефон менен айткан башка. Көйгөйдү көрүп, моминтип сүйлөшкөн карачы кандай жакшы. Ушундай кылып иштешиңерди талап кылабыз. Белгиле. Биринчи жолу келип атасыз. Көйгөй деген мындан башка көйгөй толтура. Бирок биринчи маселе биздики суу. Анан ушундай эл менен келип жолугушуп иштесеңерде бизде эч кандай жалп жок. Биз деле силерден эчтекени көп деле тербет этпейбиз. Түшүнүп турабыз, билип турабыз. Баарыбызга көңүл баарын жетип турат. Аны сиздерге чоң рахмат. Азыр мына бул жактан селекциянын тургундары Акылбек Жапаров менен жолугуп, өздөрү түзмө-түз суу көйгөй боюнча суроолорун узатып, суу 2-3 жылдын ичинде толук 100% чечилет. Азыр акчанын баарын бөлөбүз, карыз эмес. Сууну адилеттүү бөлүштүрүп беребиз деп кепилдигин беришти. Эми дагы күтө туралык, Кудай буйруса суу чыгып калар. Селекция айылына, Арчабешке, Сабыр буйруса чечилет деген жакшы үмүттөр бар.
Эми бул маселени Акылбек Жапаров өзү укту. Буюрса бул маселени дагы президентке чейин жеткизет деген үмүтүбүз бар. Барыңыздарга рахмат. Assalamu алейкум.